Кенедейнин билимге болгон кызыгуусу артып, келечекке көп максаттуу пландарды койгон. Ошондой эле айыл жергесинде тарбия алып, дүйнө кезген түрдүү жанрдагы китептерди окууну сүйгөн эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков менен болгон баарлашууну сиздерге сунуштайбыз. Бала чагым Толордо өстү. Каракулжа районунун 1-майылында туулуп чоңойгонмун. Жайдын менен жайлоодо жүрөт элек. Жазда күздө дыйканчылык, кыш менен мал бакмай. Ошондой балалык кезде өткөздүк. Бала бакчага барган эмесмин. Чоң атам менен чоң энемдин колунда бир 2-3 класска чейин жүрдүм окшойт. Ошо баскан, тамтың баскан кезден баштап мен чоң атам менен чоң энемдин тарбиясы көбүрөөк менде. Атам раматылык болуп кетти, прораб болчу, өзү куруучу болчу. Совхоздо көп жыл, анда совхоз деп койчу, билесиз, прораб болуп иштечү, анан кийин ПМКда начальник болуп жүрүп катуу уруп калган. Катуу уруп калып, жумуштан чыгып, анан шаарга келип, такай эме шпаканага көрүнүп туруш керек болгон да. Анан апам мугалим, апам бир 20 жылдай мектептин директору болгон, сельсоветтин төрайымы болгон. Бирок атам ооруганда жумушун карьерасын бүт чечтирип коюп, атам өмүрүн арнады да. Ошон үчүн мен апам ойлойм, мындай бейиштик аял го деп, анткени айтат го, жубайың ыраазы болсо, жолуң бейишке деген бир сөз бар. Чоң ата менен чоң эненин тарбиясынын жакшы жагы эртеден кечке сага көңүл бөлөт да. Азыр биз балдарга көңүл бөлбөй албадык. Эптеп балдар бизди ала кылбаш үчүн телефон берип коюп, алардын ата-энеси дагы, тарбиясы да телефон болуп атат да. Ошон үчүн мектепти Кудайга шүгүр 6 мезгил менен бүтүрдүк, 3 мектеп алмаштырдым. Кийин Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинде окуп бүтүрдүм. Андан кийин насип экен Америка Кошмо Штаттарында, Канзас университетинде журналистика жана масс коммуникация боюнча билим алып келдик. 2007-2009 Японияда Kobe университетинде эл аралык байланыштар жана мамлекеттик башкаруу боюнча магистратураны аяктаганмын. Кыска мүнөттүк курстарды Польшада окудук, Германияда, Австрияда, Литвада, Туркияда, Кытайда, виртуалдуу мамлекеттерде окудук. Билесизби, бала кезден эле тилекти кенен коюш керек. Биз тилекти кенен кылбайт экенбиз да. Бир үйүм болсо, бир машинам болсо, бир көк дүкөнүм болсо, үйлөнүп алсам, анан ишим болсо, айлыгым болсо. Билбейм, бала кезде билесиз, айылдык мектептерде англис тилинде анча үйрөтпөйт. Үйрөтсө деле анча окубайсың дегендей. Мен үчүн 11-классты бүткөнчө орус тили деле чет тил дейин деп болчу. Анткени айылдагы мектеп, бир да орус тилде адам жашабайт. Бирок ошондо деле тилек кылчумун да, чет өлкөгө барып окуп келсем, үйрөнсөм, билсем депчи. Анан атам дагы багытты ушу илим билимге берген. Өзү үйдө кичүүсүмүн, үйдө калышым керек болчу. Бирок чоң агамды айылда сен кал деп, анан ага айтканда сага эркиндик, илим ал, дүйнөнү кыдыр. Айтат го, эгерде 9 адам бизнесмен болсо, миллионер болсо, 13 ошолор менен жүрсөң, 13 сен болосуң деп. 9 адам келесо, жалкоо, анан түркөй болсо, кошо жүрсөң, 13 сен болосуң деп. Чөйрө чоң майнеге да. Ошон үчүн ошол чөйрөдөн көп достор тапкам, Латин Америкасынан болобу, Европадан болобу, Чыгыш Азиядан болобу, Американын өзүнөн, Россиядан, СНГдан. Ошолор менен байланыштарым дагы деле бар да. Бул көп жагынан абдан пайдалуу нерсе. Дүйнөнү көрүш керек, ошол жактагы жакшылыктарды алып келиш керек. Мен буга чейин бир топ тармактарда иштедим. Мисалы, окууну бүтөрүм менен Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинде мугалим болуп калганмын. Кийин Америкага барып келгенден кийин журналистика факультетинде да сабак бердим. Ошол мезгилде ректорубуз болгон Бектем Мурзбараевич деп. Ал мен окууну бүтөрүм менен университеттин юристи кылып кабыл алган. Кийин болсо өзүнө кеңешчи кылып алган, коомдук байланыштар жана укуктук маселелер боюнча. Жаш элде туруп ушул кишинин көп сабагын алып десем болот. Андан тышкары юстиция башкармалыгында иштедик, Ош облустук башкармалыгында. Кийин Америкага барып келгенден кийин Бишкекке келип тышкы иштер министрлигинде иштедик. Роза Саковна жумушка кабыл алган. Алипик Чешенкуловичтун абдан чоң мектебинен өттүк дегендей. Этнан Өскөнүч Карабаев деген министр бар болчу. Ушулар менен иштешип калдык. Кийин мына жаш министрлеринде иштешип көрдүк. Абдан жакшы мектеп болду. Андан кийин эле президенттин аппаратына келдим, бөлүм башчысынын орун басары болуп. Андан ары Иман фондуна кеттим. Иман фондунан кийин эле маданият министринин орун басары болуп иштеп калдык. Ошондон кийин саясатка кирип келип, кийин министрда болуп иштедик. 2021-жылкы шайлоодо эл журтубузга чоң рахмат. Мындай өтө бай болбосок деле, жаңыдан чыгып аткан партия болсок деле ишенди. Эми тилегим ушул ишеничти актасак экен.
дайыма элдин арасында жүзү жарык болсо экен. Бир сөз бар го, эл менен болсоң бийиксиң дейт, элден чыксаң кийиксиң. Билесизби, мисалы онлайн мектеп жөнүндө демилгебиз, азыр мындай иш жүзүндө мыйзам кайдан атат да. Өткөндө көрдүңүздөр, министрликти чакырдык. Азыр Россияда болобу, Египетте болобу, Америкада болобу, ошол жактан отуруп алып туруп, балдарын кыргыз мектепке берсе боло тургандай система. Ошону биз демилге өтүп баштадык эле. Министрлик айтып атат, иштеп атабыз, жакында ушул жаңы окуу жылынан баштап боло турган маселе депчи. Ошентип биз чет өлкөдөгү мекендештерибиздин тилин, маданиятын сактап калганга, улуттук нарк-населени сактап калганга чоң салым кошууга аракет кылып атабыз. Эми бул бир гана мисал, тасын мисал. Билесиз, 309-токтомдун ишке ашпай токтоп калышына абдан чоң салым кошту. Бул биздин фракцияда кылган иш болбоду. Дыйкандарга бул абдан зыяндары көп болот деген маселе мененчи. Билим тармагында, мына жакында билим тармагында дагы бир долбоор киргиздик. Өзүбүз автор болуп туруп киргиздик да. Мисалы, олимпиададан биринчи алгандар, республикалык олимпиададан биринчи алгандар азыр мурдагыдай жеңилдиктерге эмес экен. Мурда ким биринчи алса өзүнүн тармагы боюнча ошол окуу жайга бекер өтчү да. Азыр олимпиадага да кызыгуу жок болуп атат. Олимпиада дагы абдан тарбиялайт адамдычы. Ошол жагын карап, мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Мыйзамда бир топ маселелер бар. Илим-билим тармагында. Онлайн мектептер боюнча өзүнчө, андан кийин сан ариптештирүү боюнча өзүнчө. Айтор бул багытта абдан иштейбиз. Анан экинчиден депутатбыз деп эле кабинетте отуруп албай, элди аралап атабыз. Ал жерде деле адеп сөзүн, ыйман сөзүн, ынтымак сөзүн, билим сөзүн. Билесиз да, мектеп окуучуларына айтканга моралдык акым бар деп ойлойм. Анткени жараткан насип кылып бир топ өлкөлөрдө окуп келдик. Илим-билимге кызыктырып койсок, мен бир ойду айтып жүрөм да, мисалы, жаштык менен боштук бириккенден көп проблема чыгып атат. Эгерде китепке эле байлап койсок, көп маселе чечилет жаштар. Биринчиден, дайыма тилек кылыш керек. Жараткан жолумда ийгилик бер, туура жол көрсөт, максаттарыма жетишти өзүмө таштап койбо депчи. Анан эң башкысы максатты табыш керек. Көп адамдар максатын билбейт. Эгер максат эле болсо, адам максатын эртедир кечтир деген да. Жердеги жылан дагы иштейт дейт, сойлоп отуруп, асмандагы кыран дагы иштейт дейт, учуп отурупчу. Эртедир кечтир иштей турган нерсе. Көп адамдар максатын билбейт. Үчүнчүсү, баштадыңбы таштаба. Анан коркпо. Анткени корксоң кош көрүнөт деп кыргыздын сөздөр бар го, көз коркпок, кол баатыр депчи. Ошон үчүн баштай бериш керек экен. Жаңылыштык кылсаң деле баштай бер, акырын жолуңду таап кетесиң, түздөп кетесиң деген бир маселе. Анан өзүңө ишенишиң керек. Сен өзүңө ишенбесең, башка бир ишенбейт да. Бул бир эле өзүң жөнүндө эмес, Кыргызстан жөнүндө дагы. Кыргызстандын келечеги кең. Биз деле эл кылганды кылабыз, эл курганды курабыз. Биздин деле кадырыбыз көтөрүлөт. Эл кеткен эмес, эл келген өлкөгө айланабыз деп ишене турган болсок, бул келе турган нерсе да дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот. Анан эң башкысы ынтымак. Бири-бирибизди колдогон эл болсок, бири-бирибизди кордогон эл болбойчу. Эгер ошондой эле боло турган болсок, жакшылык береке келе берет. Бекем бол, бирок катуу болбо деп коет. Жумшак бол, бирок бош болбо деп коет. Анан берешен бол, бирок ысырап болбо дейт. Сарамжалдуу бол, бирок сараң болбо дейт. Мен ар бир адамга ушул нерселерди сакташты каалайт элем. Мен саясатта болосун, кайсы жерде болосун ичпейлүүлүктүн тарапкеримин, бирок көп адамдар ойлоп калышы мүмкүн да, алсыздык катары, боштук катары, андай эмес. Япондор интроверттүү болот, сыртынан күлгөнү менен ичинен бекемел, максатына сөзсүз жетет, өздөрүнкү бербейт да. Биз деле ушул өрнөк алсак болот эле. Сөзсүз эле бирөөнүн жүрөгүн орутуп, көңүлүн орутуп, анан антип максатка жете албайсың. Менин бир тилегим ушул, мамиле кылган адамдарым кээде анча-мынча түшүнбөстүк болуп, кучагын жапса жапсын, бирок жүрөгүн жаппасын. Кээде жүрөгүн жабат, кучагын ачат, бирок ачкычан жүрөгүн ачпай калат да. Ошон үчүн бул дүйнөдө эң кымбат нерсе адамдын көңүлү. Бекер айткан жокмун, өткөндө өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат деп. Бири-бирибизди сыйлаган эл бололу.